Алтыбасарова 1924-жылы Түп районуна караштуу Күрмөнтү айылында жарык дүйнөгө келген. 1942 жылдын 27 августунда 17 жашында Уу ата мекендик согуш маалында Ленинградтан куткарылган 150 баланы тарбиялоо үчүн Атайын балдар үйүн уюштурган. Ошол балдардын баары аман эсен чоңоюп, өз жерлерине кайтышкан. Алардын ар биринин жүрөгүндө Токтогон апа энелик мээрими менен өчпөс болуп сакталып калды. Ал балдарга эне ордуна эне болуп, мээримин төгүп, ысыгына күйүп, суугуна тоңуп, кардуу согуштун катаал сыноолоруна карабастан ак эмгеги менен баккан. Голова большие, и шеи тонкие, потому что они ничего не ели, нигде нет. Я жить хочу. Бул кыргызстандык режиссер Наргиза Маматкулованын дебюттук даректүү тасмасы болуп, анда Токтогон Алтыбасарованын жашоосу жана анын блокададагы Ленинградтан келген балдарды багып алгандыгы тууралуу баяндалат. Тасма 2008 жылы тартылып, ошол эле жылы Алматы шаарында өткөн эл аралык Звезды Шакина кинофестивалында Казакфильм киностудиясынын Атайын сыйлыгына ээ болгон. Токтогон Алтыбасарованын небереси Жети Көз районунун Жеңиш айылынын тургуну Абдиева Перизат Муратовнадан чоң энеси Токтогон Алтыбасарова тууралуу кеңири маалымат алдык. Саламатсызбы, Перизат эже? Саламатчылык. Биз билгендей, сиз Токтогон Алтыбасарованын небереси болосуз. Токтогон Алтыбасарова кандай окуяларды айтып берчү эле сиздерге? Ошол окуялардын бир экөөнү токтоло кетсеңиз. Мен чоң энем Токтогон Алтыбасарова 1924-жылы туулуп, согуш убакта ошо Курчоодо калган ленинграддыктардын балдарын кабыл алып аткан убакта 16-17 жаштагы жаш секеле кыз болгон. Көп көзүнө жаш алып айтып берген окуясы бул ошо балдарды тосуп аткан убакытты көп айтчу. Алар Ленинградтан 1942-жылы февраль айында чыгып, Кыргызстанга 1942-жылы август айында жетип, жолдон ачкалыктан оорушуп, бияка жеткенде балдар көбү баса албай калышып, сөөгү менен эле териси калган көрүп алып, ыйлап, бизди көрүп алып, балдар кошо ыйлап, мамам кайда, өздөрүнүн ата энебиз каякта деп ыйлашып, ошол окуяны көп айтып берчү. Түшүнүктүү. Чоң энеңиз ошончо 150 баланы кандай шартта баккан? 150 баланы чоң энем аябай оор катаал шартта багып алган. Согуш жылдары болуп, бардыгы кийим-кече, тамак-аш бардыгы тартыш болгондуктан чоң энем балдар келатат дегенде эле ат арабаны айдатып алып, айылда үймө үй кыдырып, кимдин колунан эмне келсе ошолорду чогулткан. Бир үйдөн нан алса, бир үйдөн ун алып, бир үйдөн кийим-кече, айран сүт алып, ошентип үймө үй кыдырып балдарды тосуп алган. Жакшы. Токтогон Алтыбасарованын ошо багып алган балдардын келечеги кандай болгон? Ошол балдардын ичинен атактуу инсандар чыкканбы? Балдардын келечеги баарыныкы жакшы болгон. Бир да баланы оорутуп, бир да баланы жоготуп алган эмес. Чоң энем 150 кандай 150 бала келсе, 150 баланы ошондой чоңойтуп, чоң энем өзүнүн карамагында 10 жыл баккан ал балдарды. 42-жылдан баштап 52-жылга чейин багып, жаш жеткендерин окуткан, орус класстарын ачкан Атайын ал балдар үчүн, бала бакчага жиберген. 10 жылда балдар кээ бирөөсү жаш жетип окунуп бүткөндөр чоң окуу жайларга тапшырган, көбү ошо мугалим, медайым, инженерлер чыккан деп көп айтат. Кээ бирөөсү согуш бүткөндөн кийин кээ бир балдарды ата энелери, туугандары издеп алып кетишиптир. Ата энеси жок эч ким издебегендери ошол айылда эле чоң энемдин жанын ошол айылда эле тургул жашап калышкан. Ушуну менен биздин интервьюбуз соңуна келип жетти. Перизат эже, сизге чоң рахмат Токтогон Алтыбасарова тууралуу кеңири так маалымат айтып бергениңизге. Сиздерге да чоң рахмат. Ошо чоң энемди эскерип, дагы бир жолу ошо эмгегин баалап кызыкканыңыздарга.